Кандай болгондо дагы ошол саясий партиялар үчүн алдыда чоң сыноо турбайбы? Бир жылга жакын убакыт калды парламенттик шайлоо. Туура. Парламенттик шайлоодо шайлоо мыйзамы өзгөрдү. Бир топ эрежелер өзгөрдү. Жанагы сиз өзүңүз белгилегендей 9% босого коюлду. Бул мурдагы талап менен мурдагыча иш алып барууга болбойт дегендей бир неме болду да, белги болду. Себеби дегенде партиялар өз алдынча чыкса өтүүгө кыйын болуп калат. Кайсы бир деңгээлде саясий блокторбу же партиялар ирилешиш керекпи дегендичи. Бул жагынан алганда Ата журт партиясынын азыркы учурда позициясы кандай? Биринчиден шайлоого барасыздарбы? Муну эми айтып атасыздар. Экинчиден кайсы бир саясий күчтөр менен кеңешүүлөр, консультациялар жүрүшү мүмкүнбү? Эми бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе да, мунун шайлоого баруунун саясаты ошондой. Саясаты ошондой. Себеп дегенде мен мындай деле трагедияны көрбөй турам да. Эгерде чындыгында кайсы партиянын жасалма эмес, же акчага сатып алган эмес, өзүнүн электораты болсо, бул 9% деле өтө чоң эмес. Себеп дегенде бул 2 миллион шайлоочу катышса, 9%-ыңыз 180 миң болобу, 180ден ашык болот да. Буга чейин 165 миң болуп аткан. Аралыгы 15 миң шайлоочу. Поэтому бу жерде баягы сөзсүз түрдө бир блок кылбас эч ким өтпөй калат деген ойдон алыспын. Эгерде кайсы саясий партия болбосун, эгерде анын электораты болсо, ал сөзсүз түрдө парламентке келишке толук мүмкүнчүлүк бар да. Трагедия бу жерден жаратыштын кереги жок. Билесиз да, 2010 жыл Ата журт партиясы үчүн абдан жолдуу жыл болгон, жолдуу шайлоо болгон. Ата журт партиясы биринчи болуп келди, биринчи жеңди парламентте. Ошол жеңишти кайталоо канчалык кудуреттүү бүгүнкү Ата журт партиясынын күчү эмнеде? Күчү айырмасы. Биздин күчүбүз, биз эл үчүн иштегенде. Башкалар да ушинтип атышпайбы? Эл баасын өзү берет. Ар бир адамга баасын өзүн берет. Мисалы, ушу Ата журт партиясын талкалаш үчүн искусственный кыргызча айтканда жасалма түрдө 16 биздин депутаттарга иш козгогон Атамбаевдин учурунда. Биз аны айтып, тилибиз тешилгиче юридикалык жол менен да, башка жол менен ушу элге жеткирдик. Эл бүгүн аны түшүнүп калды. Ошол бул боюнча кээ бир саясатчылар ачык эле айкын айтты, кантип талкуулаган. Туурабы? Сиздердин передачадан дагы айтылды. Мисалы ошол эле Өмүрбек Черкеш Текебаевдин айтканы барды эми бүгүн факт. Анан Атамбаевдин ушул куугунтуктаганы. Ошону куугунтуктоо десе болот. Ал эми бүгүнкү күндөгү ошол мезгилде мыйзамдуулукту, ошол мезгилде чындыкты унутуп калган депутаттар, мисалы Ирина Карамушкина да, бүгүн бакырып чыгып атат. Мыйзам эмне үчүн иштеген жок. Кайда жүрдү ошол Ата журттун 16 депутатына иш козгоп, камаганда, мыйзамды тебелеп туруп, куугунтуктаганда, мени баш кылып, Камчыбек Кыдыршаевди төш кылып, Түлеевди мисалы, ушулардын бардыгын мыйзамсыз кармап иш козгогонда кайда жүрдү СДПКнын ошол мезгилдеги азыркы бакырып аткан депутаттар? Бирок сиздерге карата мындай подчеркивать этким келет да, себеп дегенде ошол мезгилде ушундайга допускать этпеш керек эле. Мыйзамдуулукту сакташ керек эле. Ал эми ошол мезгилде ошол өзүнүн хозяйына кызмат кылуу үчүн любой нерсеге даяр болушкан. Жакшы, эми азыр жакшы ал өткөн ошондой деп түшүндүрүп атасыз. Албетте азыр бүгүнкү күндө мындай Кудай буйрса бир жылдан шайлоо болот да. Ошол күч кубат менен ошондой жеңишке жетиши мүмкүнбү? Ал үчүн кандай ырчактар бар бүгүн? Кудайым колдосун, эл колдосун. Жетебиз Кудайым буйрса. Учуру келгенде көрөсүз. Суроону берейин деп атам. Жана сиз айтып калбадыңызбы, ошол учурда куугунтук болгон, бийлик тарабынан ошол чоң саясий күчтүү куугунтуктан да күчтүү болгон. Тебелеп тепсөө болгон. Бирок парламент сиздерге карата чыккан соттун чечими бүгүнкү күндө жокко чыккан жок да. Эгер ошонун баары фальш, ошонун бардыгы мыйзамсыз болсо, эмне себептен бүгүнкү күндө андай аракетти көрбөй жатасыз? Бардыгы жокко чыгат учуру келгенде. Себеп дегенде биз бүгүн бардыгын даярдап берип атабыз сотко берип атабыз. Мен сизге будан кийин ошону кайталабаш үчүн мен сизге эки эле эпизод боюнча өзүмкүн айтып коеюн. Биринчи эпизод 683 депутат кол көтөрүп
кабыл алган токтомду өкүлчүлүктү жалгыз депутат жоопкерчиликке тартылат дегенди уктуңуз беле? Төрага катары. Андай жок, мыйзамдуу түрдө кирген, бул бир. Экинчиси, салык системасында 2.300.000 сом өткөн айга салыштырмалуу азыраак түшүп калды деп жоопкерчиликке тартканды уктуңуз беле? Андай жок. Андан кийинки эпизод, мен социалдык фонддо иштеп жүргөн боюнча, ал өрттөнүп кеткен дело ага чейин 4 жолу, 5 жолу токтом кабыл алып, эч кандай кылмыш жок дегенде кайра алып барып туруп, бир дагы оригинал документ жок, жоопкерчиликке тартканды уктуңуз беле? Сотко кайрылган жатасызбы? Качан кайрыласыз? Сотко кайрылган жатат. Бул боюнча көп жолу айткансыз. Сиз жанагы айып пул төлөгөнсүз да? Төлөбөсөң кайда барасың? Төлөгөнсүз, ана соттуулугуңуз алындыбы же алынган жокпу? Сотчулук меники бүткөн. Бүткөн, Бирок президенттик шайлоого катыштырган жок. Ошону негиз кылып. Себеби ошол октябрь айында болуш керек эле, октябрдын 11-inde меники бүтүш керек эле. Жетишпей калдыңыз. Анан сиз айтып калбадыңызбы, жана трагедия кылуунун кереги жок, баягы саясий күчтөрдүн ортосунда консультациялар болот, анан өз алдынча чыгууга деле жеңип алууга мүмкүнчүлүк бар депчи. Бирок саясий шарт бир аз өзгөргөндөй. Эмне кандайча? Себеби дегенде жаңы күчтөр, жаңы партиялар элдин парламентке карата, жарандардын парламентке карата көңүл калуулары дагы азыркы учурда көп айтылып атпайбы? Эң туура айтасыз. Бул жагынан алганда сиздер мисалы саясий топтор арасында консультациялар жүрүп, шайлоого жетпей ажырап кеткен учурлар да көп болду да. Мисалы президенттик шайлоонун алдында, мурдагы парламенттик шайлоонун алдында да ошол жагынан алганда кайсы бир деңгээлде бир жаңылыш сабакты көрсөтүп койгон жоксуздарбы саясатчылар арасында? Мындай да, бул Кыргызстанда гана көрүнүп аткан нерсе эмес. Бул бүткүл дүйнө жүзүндө, бүткүл ошол мына Эсенгелдин алайлы, ошол эле биздин демократиясы күчтөнүп Украинаны алайлы, жана башка мамлекеттерди алайлы. Бул саясаттын ушундай шарты. Аны биз ойлоп тапкан жокпуз. Бул биринчиден. Экинчиден, бүгүн парламентке элдин пикирин айтып атабыз. Мен парламентке баа берген, мага не тиешне. Бирок элдин пикирин эске алыш керек. Атамбаевдин учурундагы мен келечекте жаңы элитаны түзөм деген, мен ошондо дагы айтып чыккам. Ал андай болбойт. Жаңы элита элдин ичинен сурулуп чыгат. Ал эл өзү тандайт, эл өзү түртөт ошол адамдарды, саясатка түртөт, саясатчы ошентип пайда болот. Ошол кесепетинен парламенттеги өмүрүндө депутат болом деп ойлобогондор, закондун зы тамгасын билбегендер парламентке келип калып, бул деген мен бүгүн бирөөнү оскорбить этким келбейт, ал үчүн өзүнүн жолу бар, тепкичтери бар, ошону басып өтүп келип парламент келсе, ошонун иши натыйжалуу болот, эффективдүү болот. Ошол нерсе кайталанбайт деген канчалык деңгээлде кепилдик бар? Бүгүнкү бийлик тарабынан мунун бардыгы шайлоочудан зависит этет да. Шайлоочулар бүгүн парламентке ар кандай бааны берип атат. Эгерде эмдиги шайлоодо ошол адамдардын, кандидаттардын, партиялардын ичиндеги тизмени жакшы окуп, жакшы таанышып, келечекте кайсы партиянын тизмесиндеги адамдар мамлекетке пайдалуу иш алып келет дегенне баа берип туруп шайлоо жүрбөсө, дагы ошондой кейипке келишибиз мүмкүн. Бул шайлоочудан зависит этет. Бизде азыр социалдык тармактарда да көрүүчүлөрүбүз көрүп атат, биз түз эфирдебиз. Ошо түз эфирде суроо берип атышат да, бир топтор ошолордун бирөө берип атат. Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров өңдүү саясатчылар менен биригип, бир күч болуп барасыздарбы парламенттик шайлоого деп. Эми мунун бардыгы азыр эми бир нерсе деп айтыш эрте да. Саясаттын өзүнүн жолу бар. Биз мен айтып атпаймынбы, мына мен саясатчы катары өзүм жеке айтсам, мен бүгүнкү президенттин жүргүзүп аткан саясатын мен колдойм. Башкаларга окшоп ал жака бул жака тийбей, мен өзүм принцибим бар да. Мисалы мен колдойм. Ошон үчүн келечекте боло турган шайлоодо алдыда да бир жыл убакыт бар. Кайсыл саясий күчтөр менен, кайсыл саясий партиялар менен иш жүргүзүү, бул ошол учурдун талабына ылайык болот.